Саламатсыздарбы, акыркы сааттарга алынган жаңылыктар менен таныштырып, студияда мен Альбина Жолоева. Бишкектеги окуучулардын мушташына байланыштуу Шералы Сыдыков атындагы Олимпиадалык резерв республикалык окуу жайынын директорунун 3 орун басары кызматтан алынды. Мындан сырткары бир катар мугалимдерге жана мектеп директоруна сөгүш жарыяланды. Бул тууралуу Азаттыкка Дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин маалымат кызматы кабарлады. Мындай чечим биргелешкен жыйында кабыл алынган. Буга чейин аталган агенттик окуяны иликтөө боюнча комиссия түзүлгөн. Олимпиадалык резерв мектеби менен Бишкек шаарындагы номер 38 мектебинин 10-11 классынын окуучуларынын ортосундагы мушташ 16 сентябрда кечки саат 9:30 чамасында болгон. Мушташта бычак чеген интернаттын 3 окуучусу, номер 38 мектептин 1 окуучусу ооруканага жаткырылган. Окуя боюнча кылмыш иши козголгон. Соңку күндөрү окуучулардын мушташы көп катталууда. Мындан улам сентябрь айында эле 2 өспүрүм Бишкекте жана Жумгалда каза болгон. Жалал-Абадтагы Аксы районунун Гербен шаарында жайгашкан номер 14 лицей-интернаттын жетекчилиги мамлекеттик каражатты өзүнө ыйгарып алганы аныкталды. Ички иштер министринин маалыматына ылайык аталган окуу жайдын кызматкерлери расмий документтерге жалган маалыматты киргизүү менен медицина адиси катары бир жаранды штатка киргизип коюшкан. Аталган адам 2014 жылдын апрель айынан тарта жасалма табелдин негизинде мыйзамсыз айлык акы алып келген. Мындан мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирилген. Аталган факт боюнча кылмыш жаза кодексинин ишенип берилген мүлктү өз максатына пайдалануу жана документ жасалмалоо беренелеринин негизинде кылмыш иши козголду. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Акыркы 10 күн ичинде республика аймагында болгон кылмыштардан улам 10 өспүрүм көз жумган. Жаш балдарга байланыштуу мындай окуялардын көп катталышынан кийин вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев тарбиялык иштерди жүргүзбөгөнү үчүн тийиштүү адамдарды жоопкерчиликке тартуу каралган мыйзам долбоорун даярдоону тапшырды. Маматалиевдин айтымында мындай терс көрүнүш мамлекет жана ата-энелер тарабынан тарбиялык иштердин жетишсиздигинен болуп жатат. Теманын уландысы кабарчыбыздын материалында. Учурда жашы жат электердин арасында кылмыш иши көп катталып жатат. Кече-кечинде мындай окуялардын бири Бишкек шаарында болгон. Шаардык милициянын маалыматына караганда, жумуштан кайтып келген эне өз үйүнөн уулунун жансыз денесин тапкан. Көз жумган бала 7-класстын окуучусу болгон. Алдын ала маалыматка ылайык, бала өзүн өзү атып алышы мүмкүн деген ыктымалдар бар. Ал эми Ошто мындай окуялардын акыркысы 22 сентябрда катталды. Араван районунда 5 жаштагы баланы 9-класстын окуучусу колу бутун байлап, тумчуктуруп, өзүнүн үйүнөн 3-4 үй алыс алып барып, жүгөрү таласынын арасына таштаган. Учурда көз жумган баланын өлүмү боюнча экспертиза иш алып барууда. Ал эми кылмышка шектүү убактылуу кармоочу жайда сурак берүүдө. Бул жерде белгилеген нерсе бул оор кылмыштарды жасаган болсо 14 жаштан кылмыш жообуна тартылат. Ошондон бул бала 15 жашка чыккандыктан толугу менен мыйзам чегинде жоопкерчилик тартат. 19 сентябрь күнү Жумгалдагы 9-класстын окуучусу өзүнүн 2 жаш улуу баладан көкүрөк тушунан муш жеп каза болгон. Андан мурдараак Бишкекте 10-11 класстын окуучулары мушташып, 3-өө бычак жеп ооруканага жатса, 19 жаштагы Марат уулу Кайрат алган жаратынан каза болгон. Мындай окуялардын көп катталып жаткандыгына байланыштуу вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев тарбиялык иштерди жүргүзбөгөнү үчүн тийиштүү адамдарды жоопкерчиликке тартуу каралган мыйзам долбоорун даярдоону Ички иштер министрлигине тапшырды. Өспүрүмдөрдүн арасында өлүмдөр аз болуш үчүн ошондой кырсыктар болбош үчүн анан азайтыш үчүн ушул мыйзам долбоорлору каралып атат да. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө өкмөт тарабынан бүт нерселер кылынып атат. Мугалимдер өспүрүмдөр аралашкан мындай окуялардын көбөйүшүн үй-бүлөдөгү тарбиянын начар болуп жаткандыгы менен байланыштырышат. Анткени алгач бала тарбияны өз үйүнөн алышы керек. Министр чыгарган долбоор өз күчүнө кирип, мыйзам чегинде тарбиялануучулар жазага тартылганы туура экенин Гүлбарчын Кожобекова белгилейт. Маани берип, көбүрөөк көңүл буруп койсок жакшы болот. Себеби ал кинону көрүп атканда кайсыл жеринде кандай өзгөрүүгө учурап атат. Мисалы үчүн азыр телевизорлордо мультфильмдер бар, аябай бир көрсөң көнүң айлана турган мультфильмдер бар. Ошолорду көрүп деле бала сыртка чыгып, досторуна дагы ошондой аракет кылып көрүшөт экен. Мыйзам долбоор учурда Ички иштер министрлиги тарабынан иштелип жатат. Даяр болгондон кийин өкмөттүн кароосуна коюлат. Өкмөттүн алдын ала берген маалыматы боюнча долбоор 1 ай аралыгында даярдалышы күтүлүп жатат. Назгүл Ахунова, Мээрим Жакыпова, Азам Бузриков, Ынтымак.
Шайлоо алдындагы үгөт иштеринин жүрүшүндө 10 партияга эскертүү берилди. Бул тууралуу БШК мүчөсү Нурмамат Ашимов бейшемби күнү БШКнын жыйынынын жүрүшүндө билдирди. Бардыгы болуп 10 партияга эскертүү берилди. Калган 4-өнө эч кандай эскертүү берилген жок, деди Нурмамат Ашимов. БШК мүчөсү кошумчалап өткөндөй, экс-муфтий Чубагажы Жалиловго да эскертүү берилген. Республика ата журт чет элдик саясатчылар менен видео материалга байланыштуу жана Камчыбек Ташиевдин мушташы боюнча 2 расмий эскертүү алды. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын өздүк курамы каладагы шайлоо участкаларын кайтарууга ала баштады. Бир участкада кеминде 6дан милиция кызматкери иштейт. Бул тууралуу аталган милиция бөлүмүнөн билдиришти. Шайлоо күнү Ички иштер министринин Ош шаарындагы атайын бөлүгүнүн кызматкерлери да жардам берет. Коомдук тартипти сактоого милиция кызматкерлерине элдик кошундун 2000 мүчөсү да көмөктөшөт. Алардын баарын башкармалыкта атайын шайлоо боюнча штаб жетектейт. Ош шаарында 80 шайлоо участогу бар. Парламенттик шайлоого байланыштуу Кыргызстан боюнча ички иштер кызматкерлери 1-октябрдан тарта күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өткөн. Кадамжай районунда 30-сентябрда Кадамжай аймактык ооруканасына 2 адам Сибир жарасы оорусуна күмөндөлүп жаткырылган. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 1-октябрда Кадамжай райондук санитардык жана эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору тарабынан анализге үлгү алынып, Ош шаарындагы түштүк аймактык чума оорусуна каршы бөлүмүнө жөнөтүлгөн. Анализдин жыйынтыгы чыкканда кошумча маалыматтар берилет. Берүүбүздү дүйнөлүк жаңылыктар менен улантабыз. Британиялык археологдор Египеттеги Луксар аймагынан байыркы Египет ханышасы Нефертитинин таш күмбөзүн издеп жатышат. Адистердин айтуусунда ал фараон Тутанхамон коюлган жерде болушу мүмкүн. Көп жылдар бою табышмакка айланган ханышанын күмбөзүн заманбап техниканын жардамында издешүүдө. 3 өлчөмдүү лазерлик жабдык дубалдын артын ачык чагылдырып бере алат. Британиялык археолог Николас Ривс Египеттеги Луксор падышалар өрөөнүнө келди. Анын максаты көп кылымдар бою табышмак болуп келген байыркы Египеттин ханышасы Нефертитинин күмбөзүн табуу. Адистин айтуусунда ханышанын калдыктары анын бакма баласы фараон Тутанхамондун күмбөзүндө жайгашкан болушу мүмкүн. Дубалдарды декорациялап, түрдүү кылып жасалгалап коюшкан. Себеби элдер анын артында эч нерсе жок деп ойлосун дешкен. Тутанхамондун күмбөзүн 3 өлчөмдүү лазердик радардын жардамында изилдеп чыгышкан. Ал аппараттын өзгөчөлүгү боелгон, шыбалган тосмонун артында чагылдырып бере алат. Азырынча Нефертитинин коюлган жайын табылды деп айтууга эрте, бирок адистер дубал артында чоң буюм бар экенин аныкташты. Бирок учурда Египет бийлигин жакында болгон саясий башаламандыктардан улам туризм тармагы токтоп калганы ойлондурууда. Бул боюнча өлкөнүн туризм министри мониторинг жүргүзүп жатат. Туризмди кайра жандандыруу үчүн болгон күч аракетимди жумшаймын. Биринчилерден болуп Британиялык рынокто мейманканалардагы көйгөйлөрдү чечүүдөн баштайбыз. Декабрь айына барып туризм тармагы калыбына түшөт деп ишенем. Кийинки жылга жаңы дем күч менен киришебиз. Эгерде Нефертитинин күмбөзү табылып калса, бул археологиядагы өзгөчө ачылыш болот. Ага кошумча ал туристтердин келүүсүнө да шарт түзөт. Бул сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы кабарлар болду. Ушул жана башка жаңылыктар Ынтымак сайтында да жайгаштырылган. Маалыматтар менен кененирээк Ынтымак Чекит KG сайтынан тааныша аласыздар. Мен сиздер менен кечки 6-га чейин коштошом. Иш күнүңүздөр көңүлдүү улансын.